Аз кыздар арасында тренд болуп жаткан чапандар бизде болгону 1800 рубльдан. Бизде кийимдердин бардыгы оптум баада. Мисалы, пижамалар 250 рубльдан 950 рубльга чейин. Пекинден двойкаларды алып келдик, болгону 850 рубльдан. Бизде тренд болуп жаткан рубашкалар болгону 850 рубльдан гана. Андан сырткары бизде ушундай болгон полотенцалар бар, 140ка 70, эко набор болгону 1000 рубльдан. Таза хлопок. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Бул видеону эже карындаштарга жөнөтүп коебуз. Бардык Москвадагы айымдар ушул видеону көрсүн. Биз метро Волгоградский проспектте 1-мыктан чыгып эле Технохолдун 2-кабатына жайгашкан Нуржана деген карындашыбыздын арзан магазинде келип калдык да. Бүгүн ачылышы. Оптум баада алып келип кийимдерди сатып атыптыр да. Пижамалары 250 рубльден баштап 950 рубльге чейин чыгат экен. Основной кийимдердин баалардан арзан экен. Эң кымбаты 250 рубль, 2,5 миңден деп айтты да. Бул жерден алып башка жакта сатсаңыздар деле болот экен туугандар. Ондон онго чейин иштейт. Бүгүн ачылышы, адам аябагандай көп. Бир катар адрестерди сиздерге түшүндүрүп коеюн. Ондон онго чейин иштейт деп айттыга. Мына жанагы 2-кабат магазиндердин эле аягырагында болуп калат да. Бул жакта коляска саткан да дүкөндөр бар. Бул жакта эми билесиздер, оронгондорго кийим магазиндери бар. Эркек кишилердин кийим магазиндери аябай көп. Спецодежда саткан дүкөндөр бар бул жакта. Анан чайханалар, башкалар аябай көп бул жерде, билебиз а. Лагман хаустан баштап өзгөн канатаган суши пиццасына чейин бар. Бир катар тааныштыралык. Карындашыбыздан жаныбызда турат. Толук маалымат берет азыр. Кандайсыңар? Иштер жакшыбы? Бизди аябай көрүп атат. Кенен толук кылып тааныштырабыз. Анан балдар өзгөрүп кетпей, ошондон айтып кетесиз, амандашып эле. Саламатсыздарбы? Менин атым Нуржана болот. Мен көптөн бери уже Волгоградский проспектте салон иштетип, бул бизнес сферасы менен жүрөм. Азыркы убакта мен Кытай менен иштешип, 4 ай барып, изилдеп көрүп, анан бул магазинди ачып жатам. Оптум магазин розницада алсаңыздар болот. Москвада жашаган биздин мекендештерге жеңил болсун деп, качествосын көп ойлошу мүмкүн, качествосы начар болушу мүмкүн, арзан деп. Качествосы прям идеально 100% гарантия беребиз. Ошол ценалар эч качан өзгөрбөйт. Ушуну канча жолу алсаңыздар да, биз уже 3-чү поток сатып атабыз. Открытие бүгүн болуп атат, бирок биз уже мына 2-чи поток кийимдерди илдик. Бир келгенде сразу эле сатылып бүтүп калды. Анан жакында Кытайга 1-2 күн дегенде жолго чыгам дейт, анан обученияга бир 5-6 кызды алып алдым дейт. Андан кийиндан толку обученияга кызыккандар болсо, жазылса кийинки потокторун алып барабыз дейт. Андыктан жазып көрөсүздөр. Ошол бизнес башташты жолдон үйрөтөм дейт. Мына ошо 10 жылдык тажрыйбасынан келип чыгыпчы. Бир катар тааныштырабыз анда. Балары кандай, мисалы мыналар канчадан сатып атасыңар? Мисалы Вайлберсте башкада канчадан сатылат? Качестволор боюнча кандай салыштырмалуу айырмалар бар? Кенен айта бересиңер. Мынакей Dior деген азыр прям оригинал мода болуп жаткан Dior деген пижамалар. Булар Вайлберсте көрсөңүздөр болот. 4200, 4700дөн. Кудум ушуну? Кодум ушул ткань. Бул ткань просто экиге бөлүнөт. Башка ткань менен алмаштырып албаңыздар. Бул ткань бизде 950ден, если биз менен оптум иштешем дей турган адам болсо, 1000ден 500дөн алам дей тургандар болсо, мындан да арзан болот. Аны сыр сүйлөшөсүңөр WhatsApp'тан, а? Бул деген муслин тканьда, бирок Dior. Бул да ошол модель, бул бир аз арзаныраак, бул 750 рубльдан. Бул тканынан мындай акчасы ошондон белинет да. Бүгүн реклама кылып, биз эртең кымбаттатып салбайбыз. Азыр кайсы ценада саткан болсок, ошол эле ценада ачылгандан бери ошол ценада сатылып келатат. 250 рубльдан, мынакей көрүңүздөр, жакшынакай эле пижама. 250ден. 250 рубльдан. Өтө бериңиздер эжелер. 250 рубльдан. Азыр кандайсыздар? Эжекелер агыл эле келатат, жанатан берчи. Алла разы болсун. Мынакей азыр прям мода болуп, тренд болуп жаткан ушу сердечкадагы. Биз бир күндө сатып бүттүк ушуну 1000 количествоны. 750 рубль. 750. Двойкасы, тройкасы 850 рубльдан. Андан сырткары чоң эжелер да унутуп калган жокпуз. Багы здоровый эжелерге 5XL чейин ушундай таза хыбы пижамаларды алып келдик. Штаны менен. 3 расцветкасы бар. Только жаштарга эле эмес, баарына бар. Бир 10-15 алам десе, башка областтарга доставка барбы? Биздекиден саласыңарбы? Ошону пока караштырып көрө элекпиз, бирок аракет кылабыз, успейт этпей атабыз. Эгерде бизде убакыт болуп калса, азыр кыздарды дайындап, ошо менен иш жүзүндө мындай кылып атабыз, иштеп атабыз. Аябай жакшы экен. Жаш болсо да мына бизнес баштап атып, поддержка кылып койсоңор эжелер. Буларды баланы айта бересиңер, кандай не деген нерселер? Азыр айткандай эле, мынакей ушундайдан азыр бул жерге илинбей калыптыр, атласовый пижамалар бар. 250дөн, бул 250дөн.
Мынакей монда болгон двойкалар ичинде шымы менен 750 рубль. Буну жең узуну, жең кыскасы бар. Оронгондорго, оронбогондорго. Бул чоң аялдарга, эжелерибизге 950 рубльдан. Мынакей. Таза. Расцветкасы көп экен, значит, Расцветкалар аябай көп. Ооба. Ар бирин айтып бүтсөм, мисалы, жөн эле келип двойка десе 750 рубльдан беребиз, 850 рубль. Кытайга барып окуйм дегендер, мына бизнес баштайм дегендер кандай? Канча акчасы болуш керек экен мындай? Кандай Азыр канча акча менен баштаса болот экен дегендей да? 7 кыз менен алып кетип атабыз. Болбосо биз менен бул жакта азыр бир кабинет ачып атабыз, обучение кылабыз ал жакта. 0дон баштап бизнес, 0 сом менен бизнес деген. Мисалы Кытайга сизге обучениянын акчасын төлөсөңүздөр, биз сиздерге виза жасап беребиз, ал жака баргандан жатакана төлөйбүз. Ал жакта биз байерлик кызматын үйрөтөбүз. Ал жака барып сиздер байерлик кылып зарабатывать этсеңиздер болот, Москвага окшоп эле. Азыр каттуу мода болуп атат бирок ушул нерсе. Ооба, ал жака мисалы өзүңүздөргө тамак ашыңызга акча алып эле барып алып иштесеңиздер болот. Мен биринчи барганда иштейм деп барган эмесмин. Акчам жок эле, жөн эле барып, көрүп, ошондон кийин байерлик менен иштеп, анан ушул бизнеске өттүм. Значит, Москвадан бирөө барып азыр ал жака барып товар салса, байерский услуга берет. Как бул жерде деле зарплата алып атпайбызбы? Пол жуюз, повар болосу, ал жакта деле зарплата аласың ошондой. Жакшы. Эжекелер коляска менен, бала чака менен келип турат, молодец, аябай жакшы. Бул да болсо кийимдин арзандыгынан да, мындай качестволордон дегендей. Мына балары 850дөн двойкалар деп атасыздар да. Канча расцветкасы бар эми бул жерде? 30 расцветка келген. Кандай материалдан экен? Таза хыбы, түлөбөйт, эң главный вот түлөбөйт. Мындай текшерилген. 30 расцветка бар, бирок азыр где-то 20 расцветка калды окшойт. 6000 штук келген, азыр 2000 эле штук калды. Ичкериде складка барын чыгарып тизип койдук. Однотонный да бар экен, сүрөттөрү бар экен. Однотонный да бар, капшону бар, без капшону. Каласа манжети менен, каласа манжети жок. Биздин жаш кыздарга мондайлар бар, модницаларга. Чоң-чоң эжелерге мондай без рисунок мондайлар бар. Бардыгы штаны менен болгону 850 рубль. Буларды башка жакта 1900, 2000ден сатышат. Мынакей расцветкаларын көрүп, келип көрүп алганы жакшы. Биз да азыр пока заказ менен иштебей атабыз. Могу кийимдерден балам айтып койгон, төкөнөкпү, вечерний платьяларды дегендей. Мына жаш балдарга да бар экен да кийимдер, а? Калбады, келип эле түгөндү да буларчы. Мына азыркы шапандар, көз колун киргизбей коюштур. 1800. 1800. Мынакей юбка азыр мода болуп жаткан, орунуп аткан кыздарга булар 850дөн. Бул 800дөн. Булар 2500, бул 2500. Мындай сонун тройкалар саттык, детский 3 күндө эле түгөнүп калды. 3 өбүрү 1500. 1500, а? Анда бисмилла деп кирейлик, ичкериден тарталык эме? Жаш балдар өтө көп. Калгандар качтыр тургула. Мына бул жерден уже детский кийимдер, сумкалар башталат экен. Сумкаларың балар кандай? 500дөн. 500дөн толуйбу, а? Ооба. Өзүбүз деле шок болдук. Мынакей болгон. 500дөн сумкаларым бар да 500дөн. Өзгөчө кепка. Докерлер азыр мода болуп жаткан. Карагыла. Мынакей 850. Кыскасы туугандар ушундай. Бул жакта эми фуршет жана кылып коюптур. Бул жерде тамак аштар бүгүн келгендерге оз тийип, жакшылык менен баштайлы, батадып алып баштайлык деп үй бүлөсүдан келиптир. Эжекебиз экөөбүз сөзгө тартып койсок болот балкимчи, а эже? Экөөбүз. Алпа бар. Эшне тартынтат. Анда баштадык анда, мына. Каяктан баштайлык? Бул жактан башталган да? Ич кийимдер башкалардан баштайсыздарбы же? Четинен көргөзө бересиз. Сеанс айтайм ошондо. Бизде оптум менен иштешем дей турган эжелер болсо жазсаңыздар болот, ал ушул жерде номерге нижний бельелорду количество менен алып келип оптумга, только оптумга сатабыз. Андан сырткары мынакей азыр көрсөткөн пижамалар. И вот жаш кыздарыбызга ушундай болгон платьелер бар. Посиневка, вечерный платьелер. Балалар кандай ошондой? Булар 1500ден, бул 2000ден, бар 950дөн. Лонслифтер разные, модасына карап, дизайнына карап, 650 рубльдан 950 рубльга чейин. Уже кыздар алып аз эле калышты. Мынакей муслиновый двойка ушуну аябай сонун саттык. Чоң эжелерге штаны менен 2500 рубльдан.
Таза муслим, бир бейт эч нерсе болбойт. Рубашкалар айтып кетербиз. Бул рубашкалар, бул юбкасы менен булар калбады уже, 2ден эле калды, 2000 рубльдан. Асты үстү. Бизде джинсалар азыр аябай көп количество келип атат. Канча апрель келет? 5000 штук. Где-то 2 күндө, 3 күндө Кытайдан келсе, каргодон 1 күндө чыгат да алар. Бизде азыр ошо джинсаларды көрсөтөйүн. Баалары кандай болот? Мындай болгон джинсалар келип атат. Азыр мода болуп жаткан килоту джинсалар. Баалары келгенден кийин 1200, 1400дөн сатабыз. Азыр булар 1500дөн. Монда костюмдар бар 1200дөн. Бул жакта башка расцветкасы бар 1000 рубльдан. Джинс костюмдар. Булар азыр биз айткан 850дөн двойкалар. Мынакей бардык расцветкалары. Шымдар канчадан ошо жаңыңыздагы? Бул азыр жаңы келген шым уже калбады. 1200. Азыр тренд болуп жаткан рубашкаларыбыз. Канча расцветкасы бар булардын? Азыр биз тренд болуп аткан 4 эле цветин алып келдик. 4 цвети бирок 2000 штуктан 6000 штук бар. Оптимал сал болот. Мына костюмдар канчадан? Костюмдар уже калбады. Канчадан сатылат эми? 4,5 миң ар түрлүү. Моделине карап. Кожа экен. Мындай ооба, таза кожалар. И мынакей мондой болгон двойкалар. Канчадан булар? Жактар болгон 2,5 миң. Мына тойго кие Чоңураак жерге ача тургандай эле экенсиз. Ушундай үй турго жакын жерге кылчы. Азыр мода болуп жаткан мындай двойкалар бар. Шымы килоту менен 2,5 миңден тройка. Ичинде кофточкасы да. Мынакей мондайлар бар. Азыр жаз келет атат, сезон 1000 рубльдан. 1000 рубльдан. На бренд Adidas сбруки, вот шымы менен Алып көргөзүп 2000 рубльдан. Мынакей костюму, мына шымы канчадан? 2000ден. 2000 рубльдан. Бизде эң главный мына остаток товар калтырбайм. Бир 10 штук, 5 штук калган товарларды, мисалы, мыналарды 1200дө сатканбыз, азыр 800гө чыгарып койдук. Таза хлопок. Остаток товар сразу күндө бизде статустан ушу номер сохранить этсеңиздер, күндө статустан акция чыгып турат. Күндө чыгарабыз. Инстаграм бар? Ооба, Инстаграм бар. Бул двойкалар азыр товар аябай аз калды. Новинка товарлар эми кийин келет. Бир жумада келип калат, уже повторныйбыз. Булар 2,5 миңден двойкалардын бардыгы. Эми двойкаларды тандап алып кете бересиздер. Туугандар, карагылачы. Сүрөттөрү барлары бар экен, анатомиялары дагы бар экен. Бир 5-6 расцветкасы бардай да? Канча расцветкасы бар? Бир аз 20 расцветка бар. 20дай расцветкасы бар. 20дай бар. Мисалы, жөн эле жашылдын темный жашылы бар, мындай. Иштериңиз жакшы? Пайдашка кылып кепсиз да? Семейден келдиңиздерби? Жакшы. Молодец сагын. Ооба. Мына бутовой техникалардан тааныштырып коюңуз эми бир катарчы. Бул двойканы айтпадыңар окшойт да? Канчадан булар? Двойка? Ооба, 1700 булар. 1700 Ал жакта. Ошумдарычы? Бул айтылды да? Айтылды, спецификалар. Бул жерде мынакей бутовой техникалар. Мына азыр Кыргызстанда аябай көп саттык эле. Кыргызстанда бардын үйү өзүнүкү го. Парачисил. Биз ушуну мен байер болуп Кытайда иштеп жүрүп аябай көп саттым. Мына газдарды эч кандай средства керек эмес. Ушунун пары менен эле. Напору менен аябай катуу болот экен. Да. Биз дагы алдык. Алдыңыздарбы? Күчтүү экен, чындап күчтүү экен. Караган нерсе так полный кетирет экен да. Прям оригинал неден билесиздер, мынакей биздики сенсорный, который молжору сары болуп кнопочныйлар оригинал эмес болот да. Биз ушундай оригиналдарын алып келип саттык. Бул жерде аз эле количество калды. Мондой болгон планшеттер уже түгөндү, бирок келет повторно бир жумадан кийин. Эски планшетпи? Ооба. Канчадан балары? 3,5 миңден. Сим карта түшөт, 120. YouTube кирет. Мына, ачык. 120 играсы бар, анан бунун эң жакшысы. Көзгө зыяны жок экен жаш балдарга. Эң жакшысы бунун тил үйрөнөт экен. Ичинде уже готовый играсы бар. Пайдалуу экен да? Пайдалуу. Бун жанр эмне болгон? Сим карта түшөт, YouTube бар, WhatsApp скачать этсе болот, и игралары бар. Как обычно, вот көтөрөсүздөр. Эң главный мына жерде поставкасы бар. Коюп алып, ала отура берет. Мультфильм көрүп? Ооба. Мындай блендерлер бар. Дайсондар бар турбайбы? Канчадан бар? Дайсон эмне? Бул оригинал.
45 000. 45 миң ушулай. Өзүмө бирөөнү сатпайт да Кытайда. Өзүмө бирөөнү алгам. Ошону сразу үчөөнү алышың керек да. Булар эмнелер булар? Жыттанып калбаш үчүн холодильникке салганда жанагындай. Пакетти менен чыгарып коесуңар. Бул канча мунун баасы? 850. 850. Нана комнатаңыздар тазаланып турчу мынакей, аба тазалагычтар. 800 рубльдан. Мындай соковыжым блендерлер бар, карманный. Өзүңүз деле көчөдө жүргөнүздө алманы, сок, мындай баардык нерсени сокуп ичсеңиздер бар. Мыналарчы? Соковыжималка 4,5 миңден. Миксерлериңерчи мына? Ну, оригиналы. Под оригиналда бар 2,5 миңден. 2 түрү. Миксерлер 1200. 1200. Колдон келишинче бар. Ооба. Колдон келишинче полный көргөзүп окшойт туугандар. Эми көп нерсе экен да, бул келип, көрүп, тандап, кийип көрүп ала турган нерсе экен. Келе бересиздер, номерлерин жазып койдук, оптумада иштешем дегендерди дагы сүйлөшүп, чалышкыла, валбисен сата тургандар, мына ушул жактан алсаңар дагы болот экен. Башка областтан оптум алам десе, акадан пока ойлоно эле экен, бирок менимче жөнөтөт Зидектенчи. Зидектен жөнөтүп берет. Ошондой поддержка кылып коелук. Мурдаки алып жүргөндөр болсо товарлардын качестволору боюнча, мамилелер, телелери боюнча жазып койгула. Өзгөртө турган нерселер болсо андан жазып койгула, карап көрүп, багадан аракет кылышат. Эми кыскасы арзан магазин экен да. Анан Кытай сайты боюнча Кытайдан кандай шарттарды алып келесиңер, алып барасыңар, нелерини камсыздап бересиңер, виза кандай болот. Ошо боюнчадан айтып койсоңор, канча акча менен ушул баштап кетсе болот экен. Кеңири бир кыскача. Түшүнүктүү кылып. Кытайга биз бир определенный суммада сиздерди алып бара турган болсок, биз ал жакта визаңыздарды жасап беребиз. Сиздерден только загранпаспорт керек. Ал жакка баргандан кийин жатаканаңызды, андан сырткары ошол жакта поставщик заводдор менен түзмө-түз иштешүүнү үйрөтөбүз. Эң главный нерсеси заводдор менен. Анан өзүңүздөрдүн брендиңиздерди иштесеңиздер болот. Мисалы, ушул пижамага Нура бренд деп келет. Меники кийинки пижамалар только мен өзүм атым менен келет. Өзүңүздөрдүн брендиңиздерди өстүрсөңүздөр болот. Эгерде сиз ушуга чейин магазин иштеп жаткан болсо, сиз сөз түрдө барышыңыз керек. Потому что ал жактагы разницасы аябай чоң. Андан сырткары, эгерде сиз бара албай жаткан болсоңуз, бизде бул жакта метро Волгоградский проспектте магазинге келип сүйлөшүп кетсеңиздер болот. Бул жакта туруп заказ кылууну үйрөтөбүз. Ошондой жолдор да бар, бул жактан. WeChat аркылуу бунун дагы обучение менен поток менен окутабыз. Азыр биринчи поток окуп жатат, азыр келет, если успеть этсек. Келет. Бул жерде туруп заказ кылышат. Мен алып аткан товарды, бул эми секрет акчасы. Мен алып аткан товарды мен алган суммада алышат. Кытайга барып, виза кылып, ал жака убактысында кетирбейт да. Просто жаңы дизайн таппайт. Жаңы модель эмес. Менин товарларым повторный заказ кылат. Мен иштеткен заводдор менен. Ошол обучение бар. Эгерде барганы шарты жок болгон болсо. Барам дей тургандар болсо, ушул жерге WhatsApp номер калтырабыз. WhatsApp'тан жазсаңыздар, дагы толугураак маалымат беребиз. Ооба, калганын сүйлөшүп аласыздар. Курс боюнча туугандар жолугуп, сүйлөшүп, кандай болуп атат билип, анан кийин окуп жана кылсаңыздар болот. Биз эми маалымат берип коебуз. Ушундай кылат экен, мындай кылат экен, анан дальше Кытайга барыштык, барбаштык, башка кылыштык эми ар бир адамдын иши. Мисалы, мына жумуш тартсам, сен бардык элди, кыргыздарды Москвага чакыра бересиң деп жазгандар бар да, ошого мен өзүм жүктү мындай кылып коеюн, сак кылыпчы, сүйлөшүп алгыла дегендей да. Туугандар, жакшылык күнүнө жолугалы, карындашыбызды поддержка кылып коелук, ар дайым жакшылыкта, бириктикте, ынтымакта жүрө берелик. Дүкөнү ондон онго чейин иштейт экен, оптумада ушул жерден алып кетсеңиздер да болот экен. Кытайга барышты каалагандар, мына азыр негизи жаштар кызыгып атат ошондой нерсегечи. Бизден өтө көп блогерлер башкалар иштеп атат го Кытайга барыпчы. Матрастар, жана дивандар деле 1-2-3 миң эле экен, мынакта бир 15-20 миң деп турат. Ошол көрүшкөнчө каналга каттагыла, группалар менен таратып койгула. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.